биздин артыбызда турган имарат, бул имарат 1976-жылы курулган имарат. 20 жылдан ашуун кароосуз туруп калган имарат болуп эсептелинет. Талапка ээ болгон жугуш тоорулар бөлүнүнүн жоктугуна байланыштуу биз негизги имараттан алысыраак жайгашкан имарат болуп эсептелгендиктен биз Кара Бура жаштар уюмунун менен биргеликте чогуу ашар ыкмасы менен баштаганбыз май аягында. Курулуш материалдары бизге жергиликтүү алтын кен иштетүүчү компаниялар тарабынан, жергиликтүү ишкерлер тарабынан акча каражаты бөлүнүп жардам берилген. Биз ал каражаттарга керектелүүчү курулуш материалдарын алып, райондун жаштар ар бир муундарга бөлүнүп, бөлмөлөрдү жасап, азыр мына бүтүүгө саналуу күндөр гана калды. Өзүңүздөр күбө болгондой көп иштер жасалды. Курулуш иштеринен тышкары бул имаратты ичин толтурууда маселеси тургандыктан биздин экс-губернатор Марат Молдоновичтин жардамы менен Алтын Альянс компаниясынын жалпы жамаатына да терең ыраазычылык билдиребиз. Миллион сомдун тегерегинде атайын эмеректер менен, керектелүүчү керебеттер менен бизди камсыз кылып беришти. Жаштар өнүктүрүү институтунун жардамы менен бизге Кычкылтек станциясы орнотулду. 200 000 сомдук акчанын тегерегинде биз Кычкылтек менен камсыз кылабыз деген дагы чоң иш аракеттерди жасадык. Андан тышкары бизде Кычкылтек концентраторлордо жетиштүү көлөмдө атайын кийинүүчү, коргоочу каражаттар менен да биз толук кандуу камсыз болдук. Көп айтылып аткан экинчи толкунга болгон аракеттерибизди баарын жасап даярбыз деп айтсак жаңылышпайм.